Өлкөдө 10 жыл мурда казинолор жабылып, кийинчерээк букмекердик контора тотализаторлорго тыюу салынган. Бирок алар бүгүнкү күнгө чейин көмүскө түрдө иштеп келгени маалым. Алсак, былтыр эле кумар оюндарын мыйзамсыз уюштуруу боюнча 35 кылмыш иши козголгон. Азыр көмүскө каржы булактарын мамлекеттин казынасына түшүрүү зарыл. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө көмүскө казинолорго барып жаткан биздин жарандарды куткаруу милдети турат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Эртең мамлекет казинолорду мыйзам чегинде ачык эле ачып койсок, көмүскө казинолор дароо жок болот. Албетте, бүгүн көмүскө казинолорго барып жаткан биздин жарандардын барчу жери калбайт. Ал эми бүгүнкү кабыл алынган мыйзамдын негизинде кыргыз жарандары казиного киргенге катуу тыюу салынат. Буга биз мамлекет тараптан толук кепилдик бере алабыз. Казино ээлери кыргыз жарандарынын 5-10 миң долларына кызыгып, биздин мекендештерди киргизе турган болсо, миллиондогон долларга сатып алган уруксат кагазынан кол жуйт. Андан кийин таптакыр казино иштете албай турган кара тизмеге киргизилет. Башка өлкөлөр дагы ушундай эле ыкма менен бюджетин толтуруп жатканын айтышат эксперттер. Малайзия жалгыз эле эмес, мисалы Египет эле бар, ал ислам өлкө катары деле болуп атат. Тиякта деле ислам дин абдан күчтүү болуп атат, но тиякта деле казинолор иштеп атат да. Мисалы бирок тиякта четкелип калганда саат 6-да кечинде ачылат, саат 6 эртеңки чейин жабылыш керек да. Невада штатына бюджетине жакшы салым салынып атат да. Эреже боюнча өлкө аймагына ачыла турган казинолорго чет өлкөдөн келген миллионер, миллиардерлер гана киришет. Башка өлкөлөрдө деле мисалы аябай өнүккөн да бул нерсечи. Бизде деле эгер мындай жакшы жагын алып келсе, пайда тие турган то, конечно, албетте кылыш керек. Мындан башка доход жок болуп калгандыктан азыр бийликтегилердин сунушу болуп жатат окшойт. Элдин үчүн жаштарга особенно башка деле жолду карап көрүшсө болмок. Ну, раз будут приток иностранцев, естественно, потому что мир меняется. Эми үчүн муну башка жактар акчаны таштап кетет, мисалы. Чет мамлекеттен акчаны таштап кетсе, үчүн болбойт. Биздин элдер кирбей эле жатат. Чет өлкөлүктөр үчүн казинолор ачылса, жылына 2 миллиардтан 5 миллиард сомго чейин киреш алып келери айтылууда. Казынага миллиардтаган салык түшөт. Байтыгын байкуш айыт болбогула. Ошол каражаттар менен айылдарыбыздын жолдоруна чейин оңдойлу, тышкы карызыбыздан кутулалы. Элибиздин жашоо шартын оңдоп алалы. Эми казинодон түшкөн акча каражаттары менен калган баардык министрликтердин эмгек акыларындагы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Бул жерде эң чоң жоопкерчилик казинолордун ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөчү органдарда болот. Азыр айрым каршы чыккандар кыргыз жарандары кирип кетет деп элдин аң сезимине ойноп жатышат. Алар түздөн-түз укук коргоо органдарынын тарабынан көзөмөлдөнөт жана эгерде кандайдыр эмесе жазасы ошол Госфиннадзор деген бар, ошонун лицензиясы түздөн-түз сразу эле кайтарылат ошол органдар менен. Жыйынтыгында көмүскө экономикадан чыгуу мүмкүн. Бул айлык акыларды көбөйтүүдөн сырткары тышкы карызды төлөөгө да өлгө болмок. Быйыл 23 миллиард сом, кийинки жылы 25 миллиард сом сырткы карызды төлөө милдети турат. Айпери Самат кызы, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.